Баткенде 3 унаа кагышкан кырсык катталды. Кечээ 17 февралда түнкү саат 22 чамасында Баткен шаарында 3 унаа кагышкан кырсык катталды. Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Абдулла уулунун айтымында, облустук прокуратуранын имаратынын жанында 2 унаа кагышкан. Анда Audi үлгүсүндөгү унаа Mercedes үлгүсүндөгү унаанын артына келип урунган. Mercedes'теги 3-4 адам Audi'нин айдоочусу мас абалда болушкан. Учурда бул унаалар атайы токтотуучу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми кырсыктын күбөлөрүнүн айтымында 2 унаа кагышкандан кийин ичиндегилер жерге түшүшкөн. Алар жерге түшүп жатышкан учурда аларды Honda Accord үлгүсүндөгү башка унаа уруп кеткен, бирок адамдар олуттуу жаракат алган эмес. Ал эми Баткен облустук бириккен ооруканасынын маалыматына караганда 17 февралда түнкү саат 22:30 чамасында аларга бир адам кайрылып биринчи жардам алып кеткен. Булак турмуш кейжи.